Учурда коронавируска каршы эмдөө жүргүзүлүүдө. Мында эмдөөнү өткөрүү боюнча Базаркулгун району алгылыктуу иштерди алып барып, бүгүнкү күндө 10 миңден ашуун жарандарды эмдөөдөн өткөргөн. Бул да болсо элдин саламаттыгы үчүн жүргүзүлгөн аракеттер. Жалпысынан Базаркулгун районуна 12.644 вакцина келип, ошонун ичинен 10.120 вакцина уже бүгүнкү күнгө алынып бүттү. Ошо бизге бөлүнгөн вакцинанын 80%-ын түгөндү. Эми ошол азыр эми биз аткарып аткан иштер кошумча эмдөө пункттарын ачып атабыз. Биринчиден ар бир ГСВде вакцина эмдөө иштери жүрүп атат. Андан тышкары дагы 5 мектепте, бир бала бакчада кошумча эмдөө пункттары ачылып, мындан тышкары мобилдий бригадалар ачылган. Ошо элдерди вакцина алууга, санитар талаптарды сактоого үндөп, ошо медиктерибиз иш кылып атышат. Аталган райондун борборунда элдерге ыңгайлуу шарт түзүү максатында атайын чатыр тигилип, эмдөө пункту ачылган. Бул жерге каалаган жаран өздүгүн тастаган документи менен келип, эмдөөдөн өтсө болот. Акыркы күндөрү кайрылган жарандардын саны көбөйгөн. Тейлөө жакшы, өтө жакшы. Келди, бир сыйра полный текшерди эже, доктор эже. Андан кийин бул жакка өткөздү. Эч кандай оору деле билинген жок. Жакшы, аябай жакшы. Эч претензия жок. Башкаларга да совет кылабыз, алгыла, эч кандай багандай миш-миштерге ишенбегиле, баары жакшы. Ал эми мындагы дарыгерлер ар бир келген жарандардын кан басымын текшерип, санитардык эрежелерди сактап, вакциналарды берип келишүүдө. Албетте башында кыйынчылыктар болсо, азыр ал күндөр артта калды дейт. Biz Kitay vaksinası Sanofarm'da beriyapmiz. Bu 2 marta alınadi. Birinchi kun olgandan keyin oralida 20-28 kun orasida ikkinchisini olish kerak. Sanitarniy gigiyenani saqlashga harakat qilyapmiz. Vaksinamiz холодильникda, muzda turadi doim kichkina холодильникчalarimizda. Эскерте кетсек, облус боюнча жарандарды эмдөөдөн өткөрүү боюнча Базаркулгун району алдыда келүүдө. Эми канткен күнүдө ар бир жаран мамлекет алып келген вакциналарды туура кабыл алып, эмдөөдөн өтүү талабы турат. Ильяс Турдубай уулу, Буркан Матов, Базаркулгун району.